بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا الله. Бүгінгі темамыз бұйырса таямым бойынша. Таямым қылыш үшін сөзсізлеп чөлді жашаш, су жоқ жерде жашаш шарт емес. Оору же башка себептер келет азыр. Ошол өзү жашап турган жерде деле кээ бир учурларда таямым кылыш керек болуп калат. Мына ошон үчүн үйрөнүп коюш керек бул нерсени. Оору учурларда азыр себептерин кайсы учурларда таямым кылса болот. Ошону баштайбыз. Бисмилла. Биринчи. Су 2 километр айланаңызда. Ошол сиз бир жерде жашайсыз, мисалы, ошол айланаңызда мындай байкасаңыз 2 километр аралыкта, мисалы, оң жактан ал жагыңыздан 2 километр, арка жагыңыздан 2 километр, оң жак, сол жак, кыскасы 2 километрден жакын жакта су жок болгон болсо, ошол жерде таям кылсаңыз болот. Ошол ишенесиз да, ушул 2 километрдин ичинде су жок деп ишенесиз, таям кылсаңыз болот. Биринчиси ушул. Экинчиси, бул шарттарын кыскача айтып кетели биринчи. Экинчиси оору себептен. Оорусу кандай? Эгерде ошол таям кылбастан даарат ала турган болсо, мисалы, ооруп калат. Бул азыр оорусу жок, мисалы, оору пайда болуп калат. Эгерде таям кылбай даарат алган болсо, же гусул кылган болсо, оорусу күчөп кетет, же оорусу кеч калып калат. Мына ошол себептерден дагы таям кылса болот. Аны үчүнчүсү бул суук себебинен. Суук себебинен. Бул кандай суукта? Суукта ысыткан суу жок, ысык жер жок, мисалы, курганганы, кыскасы такыр шарт жок. Ушундай болуп калган болсо, анда неме кылса болот? Гусулдун ордуна таям кылса болот. Даараттын ордуна эмес. Даараттын ордуна болбойт, жарабайт. Бул гусулдун гана ордуна жарат таям бул жерде. Андан кийин душман. Душман дегенде бул жерде чыныгы душман болушу мүмкүн. Эгерде чыгып туруп суу алам десеңиз, мисалы, атып өлтүрүп коет, мисалы. Же болбосо апарып камап коюшу мүмкүн, мисалы. Же болбосо бирөөгө карызыңыз бар, ошол адам милиция менен келди, мисалы. Карызын төлөбөсөң, аз апарып каматам деп ошол келип турат, мисалы. Чыгып суу алайын десеңиз, апарып каматып коет. Же болбосо жырткыч. Ишке чыксаңыз эле карышкыр же арстан ушундай же түлкүгө, кыскасы ушундай кол салат. Ушундай жырткыч бар. Анан бешинчиси суу сап кала турган болсо, ол өзү мусапыр дейли. Өзүнүн же болбосо мусапыр болбосо деле шаарда, кыскасы такыр суу жок абалда, ошол ичкен эле бир аз гана суусу бар болгон болсо, ушул учурда таяммымдын ордуна суусун даараттын ордуна таяммым кылса болот. Берки суусун ичип турганы. Алтынчысы, суусу бар болгон учурда, өзүнүн эле суусу бар, кудугу бар, мисалы, идиштери бар. Бирок аны алганы, сууну чыгарып алганы идиш жок, курал жок. Мына ушундай болсо дагы таям кылса болот. Бул мүмкүнчүлүк жок да сууга жеткен, кыскасы. Андан кийинки бул кайсы учурда дагы таям кылса болот десе, бул жаназа намазы. Мисалы, бир жерге бардыңыз эле, же болбосо бирөө өтүп калды, ошол жерге жаназага барып окуп келейин деп барсаңыз эле, уже башталып калыптыр. Эгерде даарат алып келип жаназага жетишейин десеңиз, ал намаз бүтүп калат. Аш барса 2 мүнөттө бүтүшү мүмкүн, мисалы. Сиз даарат алып келгенче бүтүп калат, ошол жерде таям кылып окусаңыз болот. Же болбосо айт намаздары. Такыр жетишпей каласыз да. Жана жаназа намазда дагы, бул айт намазда дагы такыр жетишүүгө мүмкүн эмес. Ошол даарат алып келип, ошол экинчи ракетке болсо деле жетишип кала тургандай болгон болсо, анда даарат алыш керек. Бул такыр эле жетишип кала турган болсоңуз, ошондо таям кыласыз. Мына ошол кыскача кимдер таямым кыла алат десе, мына азыркы айтылган 7 түрдүү адам таямым кылса болот. Эми ушуларды неме кылып берели? Кененирээк айтып берели. Биринчиси эмне болду? 2 километр алыс жерде болуш керек dedi. Бул жакта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Умар радиаллаху анху айтат: "Раайту набий саллаллаху алейхи ва саллям таяммама бимавди'ин юқал лаху марбатин на'ам ва хуwa yara buyut al-Madinati" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинадан сыртта, Мадинага кирип келе аткан учурда 2 километрден алысыраак жакта бир неме турган болот. Бир жер болгон, Марбатун Наам деген жер бар экен. Ошол жерге жеткенде пайгамбарыбыз таяммум кылган болчу дейт. Өзүндө суу жок болчу.
Анан мындай немеден Мадина көрүнүп турат эле, 2 километрлерден ал жакта болчу, көрүнүп турат болчу. Ошол жерде туруп таяммум кылды дейт. 2 километр ошол эмес. Эми ооруну айттык а. Бул оорусу дагы кошумча айтып турган нерсе. Оорусу күчөп кетет. Дарат алып турган болсо, же гусул алып турган болсо, оорусу күчөп кетет, же болбосо сагаюусу кечигет, же болбосо оору пайда болот. Ушул себептерден. Же болбосо бирөө төшөктө жатат, турса эле ооруп калат. Сууга барып дарат алып же гусул алып келгенче эле ооруп калат, кайра оорусу күчөп кетет. Мындай айтканда ошол нерсеге да мүмкүнчүлүк жок. Мына ошондой учурда таяммум кылса болот. Таяммум кылат бул учурда. Андан кийин суук дедик. Бул суук болгондо бул шаарда жашаган болобу, айылда болобу, кыскасы же чөлдө жүргөн болобу, мусафир болобу, айырмасы жок. Кыскасы ушул мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, ысык суу жок. Андан кийин ысытканы неме дагы жок. Бул сууну ысытканы дагы печка жок, же болбосо ток жок, кыскасы анан ысык үй дагы жок мисалы. Ошондой такыр мүмкүнчүлүк жок болуп калган болсо, мына ошол учурда таяммум кылат. Бул гусулдун ордуна бул. Дараттын ордуна ал таяммум жарабайт бул учурда. Сууктун ордуна таяммум жарабайт. Суукта дараттын ордуна таяммум жарабайт. Анан душманды айттык а. Суусап аташ деди. Суусап кала турган болсо. Бул кандай? Эгерде ошол сууну ичип кое турган болсо, же болбосо дарат алып кое турган болсо, суу ичкен эч нерсе калбайт дагы, суусап балким өлүп калышы мүмкүн. Кыскасы ушул зыян жетет. Эгерде мындай биле турган болсо, жолдо ушул ичкени суу коюлган деп билген болсо, анда өзүнүн немесин, суусун даратка иштете берет. Же болбосо кудугу бар, аны айттык. Суусун чыгара албайт. Ошол мүмкүнчүлүк жок. Эми жаназа намазы айт намаздарында экөөнө тең жетише албай кала турган болсо, ушунчалык мүмкүнчүлүк кечигип барып калды, анда таяммум кылып окуса боло берет делик. Мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мына хадисте Ибн Аббас радиаллаху анхудан "Иза хифта ан тафутака ал-жаназату ва анта ала гайри вуду фатаймам салли" дейт. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: эгерде даратың жок болгон болсо, жаназага барып калган болсоң, же айт намазына барып калган болсоң, намаз бүтүп калышынан корккон болсоң, таяммум кылып намаз окуй бересиң дейт. Ибн Умар радиаллаху анхудан "Иннаху утия би жаназатин ва хуа ала гайри вуду фатаймама сумма салла алейха". Ошо Ибн Умар радиаллаху анху айтат, ошол бир жаназа келди дейт, жаназа намаз болуп калды. Анан дараты жок болчу дейт. Ошол жерде таяммум кылып туруп, неме окуду дейт, жаназа намазын окуду. Эгерде ошол дарат алып келе турган болсо, намаз бүтүп калышы мүмкүн эле. Эми ушул жерде айтылып турган дагы бир нерсе, бул жана 5 убакыт намаз бар го, бул намаздар бүтүп калайын деп аткан болсо деле таяммум кылганы жарабайт. Таяммум кылганы жарабайт. Мисалы, азыр неме дейт? Бабында чыгышына 5 мүнөт калды. Ал учурда таяммум кылган болбойт. Ошол дарат алып, дарат менен окуш керек болот. Ошол убакыты чыгып кеткен болсо деле дарат менен окуйт. Мисалы, пешин бүтөйүн деп калды. Кыскасы ошол убактар 5 убакыт намазына жарабайт. Жума намазына да жарабайт. Жума намазын окуй албай калган болсо, пешин окуйт аркасынан. Бул таяммум менен жарабайт алар. Мына ушундай шарттарда таяммум кылса болот. Эми таяммумдун шарттары. Таяммум кылыш үчүн дагы кандай шарттар керек десе, ниет керек. Азыркы шарттар табылат, суу жок болуп калды, сууга мүмкүнчүлүк табылбай калды. Ана ошо менен кошумча ниет кылыш керек. Таяммум кылып атканда ниет дагы керек. Аятта айтылды го: "Фатаяммаму саидан тайиба". Бул дегени ошол ниет кылгыла деген сөз. Таяммаму деген, таяммум деген өзү араб тилдеги мааниси ниет кылгыла деген сөз. Ушул топурак менен, ушул жер жинси менен тазалыкты ниет кылгыла деген маани. Мына ошон үчүн ниет дагы шарт. Ниет кылбай турган болсо, таяммум жарабайт. Эми кандай ниет кылат десе, ниет кандай ниет? Бул ушул намазды, окуй турган намаздын ниет кылыш керек. Ошондой. Анан неме кылабыз го, топурак барабыз. Эми ошол именно топурак болуш керекпи же башка кандай нерселер болуш керек десе, жер жинсинен болгон нерсенин бардыгы жарай берет. Жерден казып алынган, жер жинсинен болгон нерсенин бардыгы жарай берет. Мисалы, топурак,
шагыл, кум, акиташ мисалы, ошентип жана жер жинсинен болгон, жер жинсинен деп билинген нерселерге таям алса болот. Эми бул жер жинсиби же башкабы каяктан билебиз? Азыр мыякта эрежеси келет. Бул отко койгондо күйүп кетпейт. Мисалы жыгачты отко салсаң күйүп кетет, күл болуп кетет. Ал жарабайт. Экинчиси, отко койгондо эрип кетпеш керек. Мисалы айнекти, темирди, алтын, күмүш, ушундай нерселерди отко кое турган эрип кетет мисалы. Андан кийинкиси, жерге көмүп койгондо жер жеп кетпеш керек. Чирип жок болуп кетпеш керек. Жерге көмсө деле. Мисалы топуракты жерге көмүп койбосоң эч нерсе болбойт. Анан топуракты мисалы отко салса деле күйүп кетпейт, же эрип кетпейт. Мына ошондой жер жинсинен болгон нерселерге таямым жарайт. Анан ошо азыркы айтылган жер жинсине, мисалы таш болсо, таптаза таш болсо деле, ошол чаң болбосо деле жарай берет. Азыркы айтылган нерселерге колуңузга чаң жукпаган болсо деле, колуңузду тийгиз туруп, неме кылганда, жерге урганда ошол колуңузга чаң тийбеген болсо деле таям кыла бересиз. Эгерде жер жинсинен башка нерселерде, мисалы кийим чаң экен, жер жинсин таппай калды. Бир комната кыскасы, топурактагы, таштагы, шагылдагы эч нерсе жок, таппай калды. Ушул учурда кичине чаңыраак, жаманыраак нерсе болгон болсо, ошол нерсеге мындай неме кылганда, урганда чаң чыга турган болсо, ошого таям кылса болот. Жер жинси эмес нерселерге таямым кылганда анда чаң болуш керек. Жер жинсинен болсо таямым шарт эмес. Анан ошол нерсе жер жинсинен деген нерсебиз эми таза болуш керек. Нажас аралашпаган болуш керек. Мына ошол аятта да айтылды го, фатаяммаму саидан таййиба. Ошол жер жинсинен болгон таза нерсе менен таямым кылгыла деген. Эми ушул таямым кылганда бул бир кол менен мисалы жерге бир уруп тартып, же болбосо эки кол менен тартып, уруп тартып андай болбойт. Жок дегенде ушул манжалардын үчөөсү болуш керек. Бир манжа менен же эки манжа менен болбой калат. Андан кийин ол айланасында ушул суу табылып калат деген ушул күмөн болгон болсо, жана 2 километрден жакын жерде суу табылып калат деген күмөн болсо, ошол издеп коюш керек. Мындай 150 метр издеп коет. Мисалы 150 метр бул жактан алды аркасынан ошентип 150 метрден мындай издеп коет дагы, болуп чыкпадыбы, таям кыла берет. Андан кийинкиси дагы шарттарынан бул аялдардын этеккери, төрөттөн кийинки кан, ушулар токтогон болуш керек. Бул даратта да ушулар шарт боюнча, дарат алыш үчүн, гусул кылыш үчүн ушул нерселер да кеткен болуш керек. Булар азыркы айтылган кандар болгон болсо, таяммум дагы жарабайт, гусул дагы жарабайт, дарат да жарабайт. Намаз окуй албайт, Кур'ан кармай албайт мисалы. Бул таяммум деле ошондой. Эми ошол бетке таям кылганда бетке мас тартабыз, анан колго мас тартабыз. Эми ушул мас тарта турган жерлерде топурактан мындай тосуп кала турган нерсе болбош керек. Мисалы шам тийип калбаган болуш керек. Же болбосо дагы ушул денеге тосуп кала турган нерселер болбош керек. Эми таяммумду кандай кылат десе, таяммум кандай кылат? Бул бир жолу урабыз жерге. Кичине нары бери кыймылдатып, анан эгерде чаң болуп кеткен болсо, өтө эле чаң болуп кетсе, кичине уруп неме кылыш керек, кичине ошол топурактарды түшүрүп алабыз дагы. Бетке ошол чач чыккан жерден баштап бардыгына ошол кулактын жумшактарына чейин толук ушундай мас тартып, топурак өзү кирбейт го, ошон үчүн немелерге чейин толук чукур болгон жерлердин бардыгына жеткирип чыгыш керек болот. Анан экинчиси кол, экинчи жолу урабыз дагы ушул колго бардык жагы мына чыканакты кошуп, чыканак болгон болсо, мындайраак өткүзүп коебуз. Ушул жака чейин полный тартып чыгыш керек. Атайын бир тартиби дагы бар. Эми антип үйрөнүп отурбастан ушул жерге урасыз дагы мындай неме болуп жеткизип койсоңуз, таямым жарай берет. Экөөнө тең ушинтип жеткизесиз. Анан ошол немелерди бир жакшылап карап коюш керек. Кайсы жерлерге жетти, ошон үчүн мындай жакшылап ышкап, бетти дагы ошол жакшылап карап коюш керек. Ошол кол тийбей калган жер болбош керек. Эми кийинки таяммумга тиешелүү маселелерден таяммумду эмнелер бузат?
Таяммумду бузуучу нерселер. Бул таяммумду үйрөндүк. Анан жанагы жерде таш болсо деле таптаза, мисалы, аки таш болсун же таш болсун, ташты мисалы ооруп аткан болсо, такыр суу иштете албай турган абалда болгон болсо, бир ташты эле жууп алып келип алат дагы атайын чаң, топуракты алып келип алыш шарт эмес. Бир ташты эле жууп алып келип коюп алат да жанына. Ошого таяммум кылып намаз окуй берет. Ошентсе да болот. Ошол жер жинсинен болгон болсо ошол. Эми таяммумду бузуучу нерселер дедик. Таяммумду буза турган нерсе даратты жана гусулду эмнелер бузган болсо, бул таяммум дагы ошолор бузат. Эми ошону билбеген болсоңуз, мурдагы сабактарда бар. Таяммумду бузуучу, даратты бузуучу, гусулду бузуучу нерселер бар, сабактарда. Ошолордон издеп окуп аласыз. Ошол биринчиси ушул болду. Таяммум даратты дагы гусулду дагы бузуучу нерсе таяммумду дагы бузат. Эми экинчиси жана айтылды го, кайсы абалдарда таяммум кылса болот. Суу таппай калды же алыс болуп калды, ооруп калды, душман бар, ушундай себептер айтылды, 7-8 мисалы. Мына ошол себептер кеткен болсо, кайра суу иштете ала тургандай учур болуп калган болсо, таяммум бузулат дагы. Эми таяммумдун өкүмдөрү, таяммум менен канчалык намаз окуйт, эмнелер кылса болот, ошолор жөнүндө. Эми таяммум менен неме, мисалы бамдат болмосо, бамдатка чейин дагы же бамдат убактысы киргенден кийин деле, же болбосо любой убакыт киргенге чейин, киргенде деле таяммум кыла берет дагы, ошол менен каалаганча намаз окуй берет. Мисалы парз намаз болсун, сүннөттөр болсун, нафил болсун, Куран окуй берет. Ушул дарат менен кылыш керек болгон нерселердин баардыгын кыла берет. Эч кандай тыюу жок. Анан ушул менен мисалы дараты бузулбаса эле каалаганча намаз окуйт. Мисалы пешимде таяммум кылган болсо, пешим окуйт, асыр, шам, куптан ушентип окуса дагы боло берет. Тыюу жок. Анан неме кылып коюш керек? Эгерде мисалы мусафир болсун, же болсо кыскасы суу жок жерде, мисалы жанында адамда суу бар, ошол адамдан бир сурап коюш керек. Эгерде ошол суу берет деген күмөн болгон болсо, ушундай ой болгон болсо, болду сурап коюш керек. Бербесе таяммум кыла берет. Эгерде ушул неме дейт болсо, бул бербейт деген күмөн болгон болсо, мисалы ичтар экен же башка ушундай же болбосо өзүнө кичине эле ичкен эле суусу бар болсо, мисалы, ошол учурда сурабастан эле таяммум кылса боло берет. Андан кийинкиси эми ушул мисалы азыр пешин намаз болгон болсо, пешин намазынын убактысы бүткөнгө чейин суу табылып калат деген үмүт болсо, анда акырына чейин кечиктирип турат. Бирок каза кылып бербеш керек. Бир 10 мүнөт, 15 мүнөт калганча ошол кечиктирип турат. Асырга 10-15 мүнөт калганча кечиктирип турат дагы. Анан уже каза болайын деп аткан учурда ошол таяммум кылат дагы, сүннөттөрдөн пешин, парз ошол ушинтип окуп алат. Каза кылып бербеш керек. Андан кийинкиси эми бул неме маселеси. Таяммум дагы, анан неме дагы кыла албайт. Гусул дагы кыла албайт, дарат дагы кыла албайт, таяммум дагы кыла албайт. Такыр мүмкүнчүлүк жок. Мисалы түрмөдө дейли, суусу дагы жок. Таяммум кылганы топурак жер жинси дагы жок. Мисалы дубалдардын баардыгы жыгаштан экен, мисалы, ошентип камап коюптур. Кыскасы тазаланганы, таяммум кылгандагы, дарат кылгандагы такыр мүмкүнчүлүк жок. Ошону элестетип көрсөңүз, ушундай учурда не дейт? Имам Абу Ханифа бул намаздарды кечиктирип турат. Бул учурда намазга кечиктирип турат. Ошол истигфар айтып, ушундай абалга түшүп калдым. Аллах таала өзүң кечир, күнөөлөрүңдү кечир, ошол намазыңда окуй албай калдым деп ушинтип неме кылыш керек болот. Истигфар айтып туруш керек болот. Анан ошол жерден чыккандан кийин намазын окуп коет. Эми дагы бир учур, бул биринчиси. Эми экинчиси мисалы колу ушул жерден жок, же болбосо кыскасы колу жок, кыскасы. Колу менен неме кылганы, колун жууганы ушул чыканак менен кошуп жууш керек болчу го, ушул жууй турган жерлер жок, экөө тең жок. Анан путу дагы жок, кызылаш менен кошо ылдый жок, такыр эле. Андан кийин мисалы бетинде жарасы бар экен, бетин жууганы такыр мүмкүнчүлүк жок, жара болуп кеткен. Эми ушул учурда эмне кылат десе, бул таяммум да кылбайт, дарат да кылбайт, ошол бойдон намаз окуй берет бул. Кандай абал болсо деле ушул бойдон намаз окуй берет. Аллах таала мүмкүнчүлүктөрүн алып койду. Анан такыр эле мындай айтканда башка бирөөдөн дагы жардам сураш шарт эмес. Мындай айтканда ушул учурда эч нерсе кылбастан намаз окуй берет.
Мына ушул таяммумга тиешелүү маселелер ушулар болду. Эми ушул сабактарды кайра башынан неме болгон болсо, кыйын болуп кеткен болсо, кайра башынан угуп чыгыш керек. Андан кийин ушул нерселерди жазып алган аракет кылыш керек. Башка мисалы ооруп аткан болсо, ушундай таям кылса болот экен, ушундай мүмкүнчүлүктөр бар экен деп үйрөтүп койгон сизге да сооп болот иншалла. Мына ушул бүгүнкү темабыз, таяммум темасы ушул менен аягына чыкты. Эмки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.